Студенттер үчүн Кара Булак айылында жайгашкан Музбулак тарыхый комплексине экскурсия уюштурулду. Баткен педагогикалык колледжинде окуу программасынын негизинде тарых жана география сабагынын алкагында өттү. Мугалимдер билим берүүдө аудитория менен гана чектелбей, тарыхый жерлерде маданий мурастарды жаштарга таанытууну максат кылган. Кара Булак айылында жайгашкан Музбулак тарыхый комплексине келип отурабыз. Албетте биз студенттерди жалаң гана аудиториянын менен гана чектелбестен ушундай тарыхый жерлерге практика кылуу үчүн дагы алып чыгып отурабыз. Албетте бул мен ойлойм студенттерибиздин алган билими үчүн абдан эффективдүү болот деп мен баса белгилеп айта алам. Билим алуучулар тарыхый жайда кыргыздын улуттук кийимдерин кийип манас айтышты. Дым жата жаңы жаңа көрүнбөй. Студенттердин сапары уланып, тарыхый жайдагы экспонаттар тааныштырылды. Жаштар кызыктырган суроолоруна тарыхый жайдын негиздөөчүсү менен пикир алышты. Анан енді деп анан өргөгө алып келеткен дагы у кошулган шарапты көрө, анан мен сага турмушка чыгам, ичип кой деп ичип улам өлөткөн. Музбулак коругу Баткен районунун Кара Булак айылында жайгашкан. Тарыхый жайда жазуучу Музапар Үсөн түптөгөн анда тарыхый каармандардын айкели, ар түрдүү экспонаттар жана Музапар Үсөндүн эмгектери бар. Жазуучу мындагы шарттарды жалгыз өзү түзгөн. Тикен баскан 1 гектар аянтты жашылдандырып, корукту суктанткан эс алуу жайын айландырган. Музапар Үсөн бул жердеги даарылык касиети бар булактардын көзүн тазалап, аталыштарына айкалыштырып, скульптуралык жол менен кооздоп койгон. Мана биздин кыштак, Кара Булак кыштагы биздин заманга чейинки каникул түнкүрүн кен иштеткен кенчилердин кыштагы болгон экен да. Биздин заманга чейин ушу баягы 900 көрүстөн бекеринен бетте болгон. Муну орустун тарыхчы археологдору Серебряный город деген фильминде айтып берген. Буга чейин бул кандай кыштак болгон, эмне үчүн мыктын көрү деп аталган. Мына ушул неме көрсө, ошол азыркы Төрткүлдүн ордунда Күмүшкент деген шаар болгон экен, баягы Даван падышачылыгынын борбору. Мана ошондо айтат да, ошо Күмүшкент шаарынын түштүк тарабында, тоодун этегинде кенчилердин кыштагы болгон дейт, кен иштеткен немелер. Музбулак коругу 2017 жылы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы өзгөрүүлөр киргизилген. Мында сырткары тылдагы аялдардын элестерин чагылдырган айкелдер менен толукталган. Эске салсак, Музбулак коругу 1997 жылы ачылган. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.